Өткөн жумада өлкөбүздө балдардын эмгегин эксплуатациялоодон коргоонун бүткүл дүйнөлүк күнүнө арналган декада өттү. Ага карата уюштурулган иш-чараларга мамлекеттик жана мамлекеттик өзүн өзү башкаруу органдарынын, кесиптик кошуундардын, жумуш берүүчүлөрдүн, жарандык уюмдардын жана коомчулуктун өкүлдөрү катышты. Өлкөдөгү эл аралык эмгек уюмунун айтуусунда бул өтө орчундуу жана татаал маселе. Маалыматтын жетишсиздигинен буга көпчүлүгү маани бере беришпейт. Жөнөкөй үй бүлөлөрдөгү ата-энелерден баштап өкмөттөгү отурган чечимде кабыл алгандарга чейин анткени бул маселени көтөргөндө эле бир эле жооп болот да. Көпчүлүк учурларда балдар иштесе эмне болмок эле депчи. Балдарды иштетпесек жалкоо болуп чоңоюп анан биздердик болуп калат депчи, ошондой селсаяк болуп калат депчи. Кеп мында эмес да. Эл аралык деңгээлде балдар эмгеги дегенде 5 жаштан баштап биздин Кыргызстанда булар акча таап, чоң кишилер сыяктуу иштеп, анан зыян өзүнүн келечегине зыян келтирип атат. Биринчи кандай зыян? Билим жагынан зыян, мектепке жакшы барбай. Экинчиден ден соолук маселеси. Убагында бала кезинде жакшы билим албаса, ден соолугун сактап калбаса, келечеги бул абдан күмөн маселе болуп калат да, кандай болот. Балким ошондон дагы биз көрүп атабыз, Кыргызстанда сабатсыздык көбөйүп баратат жылдан жылга да. Дал мына ошондуктан декаданын өткөрүүнүн негизги максаты Кыргызстандагы эрте жаштагы балдар чоң адамдар аткарчу эмгекти жасоо менен анын залалын тартып жатышканын коомчулукка кеңири түшүндүрүү. Өспүрүмдөрдүн эмгектин оор түрүнө тартылуусуна кандайдыр бир деңгээлде бөгөт коюу. Антпесе балдардын эмгегин колдонуу боюнча Кыргызстан дүйнө өлкөлөрүнүн ичинен алдыңкылардан экендиги аныкталган. Бул коомчулукту тынчтандырууда. Азыр өнүккөн мамлекеттер көп жерлерде роботтор киргизилип атат да. Адам эмгектин ордуна роботтор, автоматизация болуп атат. Анан адам баласын эмне кылабыз деп ошо менен баш ооруп атат да. Кээ бир мамлекеттерде керек болсо балким роботту киргизсек ошого салык салабызбы депчи. Анткени билим деңгээли абдан жогору болот атаякта. Анан производительность труда деген маселе бар. Ошол мамлекеттерде ошолор менен конкуренция биз кылсак такыр аларга жете албайбыз. Кыргызстандын келечеги эмне болот эгерде жалпы элдин сабатсыздыгы жогору болсо? Ушул маселени көтөрүп атабыз биз балдар эмгегиден. Ошон үчүн балдар окуш керек, жакшы билим алыш керек. Анан өзүнүн ден соолугун жакшы сактап калыш керек кийинки өзүнүн турмушуна. Бул маселени жеңилдетүүдө кандайдыр бир эл аралык уюмдардан көмөк көрсөтүп жардам берип аткандар болду конкреттүү түрдө биздин Кыргызстанга? Биздин уюмубуз 2005 жылдан баштап ушул маселени көтөрүп иштеп атат. Мен абдан кубанычтамын. Ошонча жылдан бери иштеп атканда биз жакшы эле жыйынтыктарга жеттик деп ойлойбуз. Анткени балдар эмгеги конституция негизинде тыюу салынат да ушул маселеге. Балдарды иштетпеш керек, аларды окутуш керек деген сөз да. Экинчиден жылдан жылга бизди түшүнгөн адамдар көбөйүп баратат. Алардын саны ал өкмөттүн ичинде дагы, өкмөттүк эмес уюмдардын арасында дагы, жөнөкөй адамдардын арасында дагы. Ошон үчүн бир күнү мен ойлойм, бир күнү бар эл аралык эмгек уюму өз ишин токтойт. Кечке эле иштей бербейт да, бир эле Кыргызстанда бул маселе боюнча да. Анан өлкө деген бул маселени өзү эле алыш керек да, эч тышкы жардамы жок эле да. Эми тышкы жардамы жок эле өзү алып кетебиз десе дагы эле ушул маселени түшүнүү керек. Жалпы элдин арасына. Ошон үчүн бул маалыматты жалпы элге таратканга аракет кылыш керек. Бул эң негизги инструмент. Албетте, мына бүгүн сиз бизден интервью алганда бул биздин да ишибиз да. Ошондо көбүрөөк ушундай интервьюларды берип туруш керек. Анан биз эмес, эл аралык эмгек уюм эмес, Кыргызстандын адамдары ушул маселени түшүнгөндөр, ушулар айтыш керек. Калган элге бул маалыматты таратыш керек да. Өзүңүздөр уккандай, балтыр эти кателек балдарыбыздын оор эмгекке аргасыз тартылгандарынын себебин аныктап, коомчулук арасында түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, мындай балдарыбызга колдоо көрсөтүп, окутуп, кайсы бир кесиптин ээси кылып тарбиялоодо кесиптик окуу жайлардын ролу чоң. Мен ошо жетектеп аткан окуу жайында дагы ушул адистик же болбосо кесип берүүгө өзгөчө маани беребиз. Бизде айталык ошол тейлөө жаатындагы поварларды, ашпозчулар, кондитерлерди, официанттарды даярдайбыз.
Ошол эле учурда мисалы 9-классты бүтпөй калган балдар дагы бар да үй шартына байланыштуу. Алар мисалы 7-класс же 8-класска чейин окушту, андан ары окуусун уланта албай калышты, ар түркүн жагдайларга байланыштуу. Мына ушуларга дагы мына билим берүүгө шарт түзүлүш керек да. Ал эми бизде жана башталгыч кесиптик билим берүү боюнча мамлекеттик мыйзамда айрым бир учурларда ушул балдарга дагы башталгыч кесип берүүгө шарт түзүлүш керек деген пункт бар. Ошого ылайык мына бизде реабилитациялык борбор бар. Бул кароосуз калган жана социалдык жактан кароого муктаж болгон балдарды реабилитациялоо үчүн атайын бир тайпа ачылат да. Жыл сайын 30га жакын балдарды алабыз. Канча жаштагы балдарды көбүнчө келишет? Эми ушул жерде бир 15 жаштан баштап алышыбыз керек да. Сөбү дегенде окууну бүтүп бала диплом алганда ал 16 жаштан жогору болуш керек дагы. Ал эмгекке укуктуу болуш керек да. Жанагы ашпозчулук кесипти беребиз. Өзгөчө ушул ашпозчу болгондо дагы айталык балдар бакчаларынын ашпозчулары, мектептердин, ооруканалардын жанагы диеталык тамактарды жасоого мүмкүнчүлүгү бар ашпозчулар даярдап чыгарабыз да. Эми бул жерде шарттар түзүлгөн, албетте шарттар түзүлгөн. Буларга жатакана берилет, социалдык мейманкана ачканбыз буларга. Да бир өзгөчөлүгү бизден бүткөндөн кийин деле мамлекеттик бир топ колдоо бар бу жерде. Соцпакет деп коебузбу? Колдоо бар. Алар жакшы стипендия алышат, күнүмдүк тамактарын төлөп беришет мамлекет тарабынан. Эл аралык эмгек уюму менен Стат комитеттин изилдөөлөрү боюнча 5 жаштан 17 жашка чейин 1,5 миллиондон ашык бала же балдардын 39% иштейт. Бул көрүнүш айрыкча айыл жергесинде басымдуу. Ар бир экинчи бала же 48,6%, ал эми шаарда ар бир 5-чи же 18%дан ашыгы түрдүү жумуштар менен алектенишет. Облус боюнча алсак, Ошто 50,1%, Нарында 49,3%, Жалал Абадта 48,8%, Ысык Көлдө 48,3% балдар эмгектин оор түрүн аткарышат. Эң эле бактылуу балдар Борбор шаарыбызда ар бир 10-чу же 9,2% иштейт. Бул Билим берүү министрлигин уйкудан качырган маселелерден болгондуктан учурда мекемеде бир катар алдын алуу иш-чаралары аракетте. Көбүнчө деген жана соцпедагогдор менен азыркы учурларда класс жетекчилер ошол ата-энелер менен иш жүргүзөт. Жанагындай эмгекке тартылып, же болбосо жумушка тартылган бала бул эң биринчи биздин билим берүү тармагына эң чоң көйгөйдү жаратат. Анткени деген бала эгер жумушка иштеп уктап калган учурлары болот, бала чарчайт, сабакка келбей калат. Сабакка ошол эгер сабакка таптакыр сабакка тартылбай алган балдар да болот да. Анан көп учурларда, азыркы учурларда биз ата-энелер менен чоң иш жүргүзүп атабыз. Эгер ошондой балдарды деген бизде жана соцпедагогдор же болбосо ички иштер органдары биз менен ошондой балдарды таап чыкса, биз бул балдар менен милдеттүү түрдө алдын алуу иштери жүргүзөбүз. Анткени ал бала чоңойгондон кийин бул баланы деген ошол эмгекке тарткан кишилер түртүп салат. Эмне себептен буларды эмгекке тартышат? Анткени деген бул баланын эмес айлык маянасы буга азыраак төлөп койсо болот. Ата-энелер айтышат да, бул биздин үй бүлөбүздү багып атат депчи. Бул милдеттүү, бул таптакыр туура эмес. Анткени баланы деген баланын физиологиясы, психологиясы деген өнүгүш керек. Эгер сабакта окубай калса, же болбосо билими жок болсо, бул бала кийин келечекте эч жакка тартылбай калат. Ошондуктан бул бир эле гана үй бүлөнүн көйгөйү эмес, бул мамлекеттин көйгөйүнө бул айланып да чыгышат. Анткени көп учурларда ушундай балдар кийин чоңойгондо уруулукка барат, жаман жолдорго. Көп учурларда жанагы ички иштер органдары айтат, бул баланын билими жок экен. Таптакыр окубаган экен, ошо уурдап эле, тооноп эле үй бүлөсүн багып жүргөн бала болуп жүрүптүр. Ошондуктан ата-энелер менен айтабыз да, ошо балдарды эң биринчи милдеттүү түрдө окууга тартуу бул ата-эненин милдети болуш керек. Же болбосо көп учурларда айыл жергелеринде жанагындай талааларга иштетип коюп атпайбы? Ошо талааларга иштеткен балдарды эртеден кечкере ачкалай эле таштап коет. Ошо баланын курсагы токпу, же туура уктап атабы, өз убагында уктап атабы, же болбосо эртеден кечкере аны иштетип алып, анан же окууда жок, же ден соолугунан баары тең ушундай айрылган балдар да көп катталат да. Декаданы уюштурган Кыргыз Республикасынын эмгек жана социалдык өнүгүү министрлиги менен эл аралык эмгек уюму маселенин ийине жибине чейин иликтеп, социалдык аялуу топко кирген балдардын кесиптик билим алууларына өбөлгө түзүп, мүмкүндүктөрдү кеңейтип, балдардын эмгегин эксплуатациялоого каршы күрөштүн каражаттарын ар тараптуу багытта натыйжалуу колдонуу бүтүмүнө келишти. Келечек ээлеринин ар бири үчүн кам көрүү өлкөнүн эле эмес, жалпы дүйнө элдеринин түйшөлткөн олуттуу маселелерден болууда.